Кыргызстанда ушул кулактын проблемасы өтө актуалдуу экенин көрдүк. Потому что пациенттерибиз буну түшүнбөсө, өзүнүн проблемасын түшүнүш кыйын. Жаш бала үчүн угуу өтө маанилүү, потому что жаш бала укпаса, үйрөнө албайт. Жаш өткөн сайын в целом организм, в том числе и слуховой нерв деле функциясы азайышы мүмкүн. Кулактын ичиндеги нервный клеткалар иштен чыгып калса кайра өзү калпына келбейт. Достар, аты жөнүм Назира Бердиголова, биздин каналга катталыңыздар. Ар бириңиздердин комментарийиңиздерди окуп көрдүм. Кайсы бир комментарий бөлүмүндө сонун бир пикир келген экен. Назира айым, сиздерден суранычтар ошол кулак, мурун жана тамак оорулар боюнча да бир жакшы адисти кеңеш бериңиздерчи деген экен. Атайын биз жалпы командабыз менен жана Замир менен медцентр клиникасына келдик. Бул медцентр клиникасында мен көп жылдан бери тааныган эң мыкты адис, өзүнүн ишин так билген Бубаев Шухрат Икрамовичке атайынга келдик. Ал лор дарыгери. Азыркы учурда кичинекей балдардын ушул дем алуусу, кулак оорулары абдан көбөйдү, кары күчүсүнө карабай. Менин оюмча Шухрат мырза биздин бардык суроолорубузга жооп берет. Анда Шухрат мырзага баралы бөлмөсүнө дегенче эле өзү келип калды. Кутман күн Шухрат мырза. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Рахмат сизге. Сиздердин мындайча айтканда, бул эми сиздин жумушуңуз экинчи үйүңүзгө келдик. Сизден толук кандуу маалымат алабыз деген ойдобуз. Ооба, кош келиңиздер. Биздин медцентрди биринчи көрсөтөйүн, анан отуруп сүйлөшөлү. Ооба, албетте. Келиңиз, бул кабинеттен баштайлы. Пожалуйста. Саламатсызбы? Кандай? Ишиңизге татыктуу болгон жоксузбу? Доктор Жумшалиев Аделет Жумагазиевич, бул кабинетти заманбап лор комбайн деп коебуз. Эндоскопия диагностикасы, кулак, мурун, тамак, жаш балдар, чоңдор баарын диагностика кылганга мүмкүнчүлүк берет. Доктор Жумшалиев Аделет Жумагазиевич өтө мыкты адис. Бул жакта текшерүүдө мисалы үчүн бир эле ооруган эмес, менин кулагым деле ооруган жок, тамагым деле жакшы, бирок атайын өзүм профилактика үчүн келип текшерип кетсем болобу? Анда менин кулагымды текшерип көрөлү. Мындай болобу, кулагыңызды өйдөдөн текшеребиз. Өйдөдөн текшерели. Анда жакшы. Бул заманбап техника деп калдыңыздар. Булар Кыргызстанда барбы же сиздерде эле бул? Кыргызстанда бар, бирок бизде эң биринчи келгендерден, биздин ар бир кабинетибиз ушундай оборудование менен камсыздалган, камсыздалган, ооба. Анда кийинки кабинетиңиздерге баралы. Жүрүңүздөр. Кечиресиз, рахмат. Так, экинчи кабинетибиз доктор Жумакеева Жанара Жумакеевна, отоларинголог, жаш, өтө мыктуу адистерден. Пожалуйста, кириңиз. Жанарайым, кутманбы? Ишиңизге таскал болгон жоксузбу? Саламатсызбы? Жок, таскал болгон жоксуздар. Бул кабинетте Жанара Жумакеевна полностью эндоскопия оборудованиясы бар, видеостойка деп коебуз. Жаш балдарды, чоңдорду то же самое. Полностью диагностика, лечение менен заниматься этет. Ата, сиз биринчи жолу келип атасызбы бул жака? Ооба, биринчи жолу. Кулагыңыз ооруп атабы? Жок, кулактын иши неме калды, топ калды. Мына кыз менен жаштарды барып тазалап. Неме кылып берди. Кулагыңыз жакшы болуп калды. Шуулдануу бар. Вообще сон. Немелер чыкпады, мындай кулкулар чыкпады. Тазалап калганда. Демек, кулакты да убагында тазалап турбаса, демек ал биздин угууга таасир этип турбайбы, Жанарай? Биз негизи кулакты чукканга ошондой кеңеш беребиз, бирок 3 айда бир келип лор врачка көрүнүп тургула дейбиз. Ортунан көп чуккандыктан бул атаныкы прям тарсылдак жакка кулку тоңуп калган. Ошону бүт жууп, азыр кулагынын атанын угушун текшертип, анан диагностика кылып атабыз. Азыр ошого жараша эми дарысын жазып берем атага. Демек, сиздер медцентриңиздер келип атайын кулакты да тазалап кетиш керек турбайбы? Болот экен, мындай шарттар бар экен. Ооба, бардык шарттар түзүлгөн бул үчүн. Бүт эндоскопия, кулакты, тамакты, баягы мурдунду көрүп, анан ошого жараша диагностика кылып берип кетсеңиздер болот. Абдан жакшы. Ата, кулагыңыз жакшы гана жаңылыктарды угуп турсун. Ден соолукта болуңуз, рахмат. Кийинки бөлмөңүз. Жүрүңүз, кийинки кабинетке чыгалы. Биздин кийинки кабинет, бул жерде полностью лор манипуляциялар жасалат. Продувание, промывание, катетеризация, промывание миндалин, лакун, ушундай нерселер. Бул кабинетибизде биздин пластический хирургубуз отурат. Ринопластика менен заниматься этет ал азыркы учурда операцияда. Бул жерде деле эндоскопия оборудованиябыз бар. Бул жердеги врач ринопластика менен
заниматься етет Коржов Вячеслав Петрович. Азыркы учурда операцияда. Рина эмне дедиңиз? Ринопластика. Ал Изменение формы носа. Ринопластика. Мен мурдумду кырдач кылып операция жасаткым келсе, сиздерге кайрылышым керекпи, э? Албетте. Өтө мыкты врач, опыты чоң. Жакшы замандаштар, мурдуңуздарды кырдач, жакшы бир форманы кааласаңыздар, анда ушул кабинетке келишиңиздер керек эле медцентрга. Кийинки Жүргүлө кийинки кабинетке чыгалы. Эми ринопластикадан кийин дагы бир кабинетибиз бар бул жакта. Бул жерге кирип көрсөтөлү. Бул жерде заманбап оборудование менен полностью камсыздалган. Микроскопия, эндоскопия, самое современное, последнее. И бул жерде доктор Эльвира Көчкүнбековна иштейт. Сурдолог, лор врач. Кутман күн сизге. Сиздерден деги эле медцентрде мени сүйүндүргөнү бардык сиздердин кабинетиңиздер жарык, заманбап бардык жабдыктар менен камсызданган экен. Эмне кылыш керек экен? Бир гана замандаштарыбыздын ден соолугун эле карашыңыздар керек экен, э? Күнчүлүү айыл кандай сиздерге көйгөй менен кайрылышат? Көбүнчө бизге кулак оорулары менен, тамак оорулары менен, жанагы эле мурду жаман дем алып, начар дем алгандар көп кайрылат бизге. Көбүнчө азыркы учурда болуш керек, анткени смог болуп, аба алмашканда, аба ырайы алмашканда, э? Ошого байланыштуу дейм. Көбүнчө. Мурдубуз жакшы дем алыш үчүн кандай бир көнүгүүлөр жасашыбыз керек, Элвира айым? Азыр смог болгон үчүн көчөгө көп чыкпаганга аракет кылабыз, анткени аба таза эмес. Экинчиден үйгө келгенде мурдубузду, көзүбүздү суу менен жууш керек. Үйдө болсо жанакындай увлажнитель деп коебузго, ошондойлор менен колдонушубуз керек, ийгө суу ичишибиз керек. Бул сиздин кеңешиңиз. Жакшы замандаштар, уктуңуздар, көбүрөөк суу ичиңиздер, колдон келсе эчке чукпай эле коюңуздар демекчибиз. Балким жумуштан үйгө келсеңиздер, сөзсүз түрдө үйдөгү эле суу менен кол, бетти жууп, мурдуңарды чайкап койгула деп жакшы кеңешин берди. Сизге чоң рахмат, ишиңизге биз ийгилик каалайбыз. Кайда жөнөдүк? Эми менин кабинетиме чыгалы. Жүрүңүз. Азыр биздин кабинетке кирип кулактын анатомиясын бир сереп түшүндүрөлү, э? Так, бизде приемда дагы бир бейтабыбыз келди. Бул пациентибизде кулагында проблема бар, эки кулагында тең. Жаш кезинен бери ооруйт. Бул сол кулагы. Сол кулагында перепонкасында тешик бар. Перепонканын калдыктары мындай тимпаносклероз менен катып кеткен. Канчадан бери ооруйсуз? Кечинекейинен бери. Эмне беспокоить этет сизди? Азыр шум болот, бул жагым эмес, бул жагым жакшы эле, оң жагым. Тешик болгондо деле жакшы деп атасыз. То есть сиз уже жакшы норма кандай экенин деле даже унутуп калсаңыз керек. Келиңиз оң кулакты бериңиз, көрсөтөйүн. Пациентибиздин оң кулагы. Оң кулагында бизге бул жалыптар грибок менен келген. Кулак кычышып, выделениялар болуп, но в итоге көрсөк, бул кулагда эле тешик. Перепонкада тешик бар. Бул полностью перепонка бүтүн болуш керек өзү и выделениялар бар болчу. Дополнительный грибок бар болчу. Азыр лечение алып атат. Буюрса уже динамика жакшы. Кулак полностью кургандан кийин, анан кийин операцияга даярданалы, э? Кулактын нормасын көрсөтүп кетели. Нормада перепонка бүтүн болот. Монда сероперламутровый оттенок менен болот. Перепонканын задачасы орто кулак менен тышкы кулакты ортодон бөлүп турат. Инфекциядан орто кулакты сактап турат. Соответственно, угундуга деле керектүү перепонка. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн бардыгы жактырган Блины офишалдын куймактарын сизерге жасаганга камданып турабыз. Бизге таптаза нукура айылдын каймагы. Ал эми кийинки кошулма ал бал. Ал эми дагы бир кошулма бар. Быштак. Куймактар даяр болду. Бисмилла деп даамдап көрөлү. Мындай даамдуу нукура азыктардан жасалган куймакты бир гана блины офишалдан салды. Жаңы санымды. Шухрат мырза, алгачкы эле менин суроо, сиздин балалыгыңыз кайсыл жакта өттү эле? Кайсыл жакта чоңоюп өстүңүз? Ушул кулакка болгон сиздин сүйүүңүз, мындайча айтканда, дарыгерлик аракетиңиз кайдан башталды? Мен Кыргызстанда Жалал Абад областында
Ала Бука районунда төрөлүп, ошол жакта чоңойдум, мектепте ошол жактан бүттүм. Кулакка, лорго, медицинага болгон сиз айткандай сүйүү биздин жаш кезибизден башталган. Ата-энебиз өзү врач болбосо да, ушундай врач болосун деп бизди окутуп, ушундай адис болосун деп даярдаган. Алгач эле башынан эле. Эмне үчүн сиз ушул адистикти тандап алдыңыз? Балким бир уролог, бөйрөктү дарылап, балким болсо көздү дарылап, окулист болуп, эмне үчүн сиз кулакты тандап алдыңыз, Шухрат мырза? Лорду тандагандын биринчи себеби, мен кайталайм, апам ушул лор болосун деп ушул лорго бөлгөн. Атаңыздын эмне кулагы ооруйт беле? Жок, ооруган эмес, бирок айтчы, лор эң жакшы специальность. Өзү врач болбосо да, тынчыраак ошого барасың, хирургия эмес деп. Анан лор болгондон кийин Кыргызстанда ушул кулактын проблемасы өтө актуалдуу экенин көрдүк. И азыркы күндө даже 10 жыл мурда деле дүйнөдө өтө заманбап методдор бар болчу Кыргызстанга келе элек. Ошолорду алып киребиз деп биздин профессор бизди окууга жөнөтөт чет элге. Биринчи Украинага барабыз. Украинага биринчи 3 айга, анан кийин көп жолу бардык. Анан Кытай, Индия, Европа, Турция, Россия, албетте Белоруссия. Бар жагына барып, именно ошол кулак боюнча окуп үйрөнгөнгө аракет кылып атабыз дагы эле. Алгачкы ушул сиздин бейтабыңыз менен таанышуу, көргөнүңүз эсиңиздеби? Алгачкы бейтап менен. Ооба. Канча жашта элеңиз анда? Бул 2013 жылы январь айында болчу. Биринчи өзүм операция кылган пациент. Январьдын где-то 11-лери болчу пациент. Датасын билет экенсиз? Конечно. Кандай болду сезимде? Жок, сиз алгач мен болгону кулак дарыгер болом деп хирургия барган эмес. Демек сиз хирургияны дагы тандалыпсыз да? Кулак операция жасайын да? Микрохирургия болуп калат. Именно лор хирургиясынын именно кулак бөлүмү. Анан эрдеңиз картар жатат же отурабыздар да? Биринчи, конечно, ал пациентти биз даярдаганбыз операцияга. Бул биздин биринчи пациентибиз болчу операцияга. И ал операциянын ар бир этапы эсимде, потому что ал кезде операциядан алдын уктабай, кайталап, ошо теорияны деле, анан баардык моменттерин кайталаган, переживать этип, өтө ушундай моменттер болгон да. Биринчи операциялардан, потому что бирөө жаныңызда жок, жалгыз, ушундай моменттер бар болчу. Бейтап азыр кандай, кулаа жакшы? Ооба, сонун биринчи ошол 2013 жыл январда сол кулагын жасадык. Ровно бир жылдан кийин экинчи кулагын жасадык. Алгач мына биздин жаныбызда макет турат, ушул кулактын түзүлүшү экен, бизге кеңирээк айтып берсеңиз. Ооба. Бул кулактын анатомиясы пациенттерге түшүндүргөнгө өтө оңой, потому что пациенттерибиз буну түшүнбөсө, өзүнүн проблемасын түшүнүш кыйын и көңүл бурбайт да. Ошон үчүн биз буну түшүндүрүп коюшубуз керек обязательно. Азыр мен айтып өтөйм. Кулак 3кө бөлүнөт. Тышкы кулак, орто кулак и ички кулак. Тышкы кулактын функциясы үндү собирать этип, келип перепонкага жеткирип берет. Перепонканын функциясы тышкы кулак менен орто кулакты бөлүп турат. Орто кулак изолированный болуш керек. Болбосо хронический отит деген проблема келет. Бул перепонкадан ички кулакка үн моо сүйөкчөлөр аркылуу жетип барат. Бул организмдеги эң кичине сүйөкчөлөр. Молоточек, наковальня, стремя деген. Булардын размерлери мондай болот. Бул реальный сүйөктөр. Реальный размерлер. Ушул эң кичине стремечка деген сүйөк угуу үчүн эң маанилүү сүйөк болот. Ошон үчүн бул сүйөк эгер чирип кетсе, катып калса, үн жетип барбайт, адам укпайт. Хронический отит болгондо перепонкада тешик болот. Ушул перепонкада тешик болот, периодически кулак ириңдейт и ушул сүйөкчөлөргө зыян тийиши мүмкүн. И үн, соответственно, перепонка жабылып калса деле, же жабып койсок деле, нервге жетпесе адам укпайт. То есть угуу үчүн бул сүйөктөрдүн функциясы чоң. И эң основной момент бул ички кулак. Үндүн баары ушул жерге жетип келиш керек. Бул жерде первичный обработка болот, улитканын ичинде. И бул слуховой нерв менен баш мээге жетет. И адам кулак менен эмес, баш менен угат. Именно височная доля головного мозга. Мынакей сиз айтып калбадыңызбы, кулактын угушу начарлап баштаганда алгач кандай белгилер болот? Укпай баштаганда биринчи очередь жаш балдарда өтө внимательный болушубуз керек. Жаш балдар невнимательный болуп калат, мындайча айтканда. Ата-энеси сүйлөсө
укпай атат мени специально деп ойлошот да, бирок андай эмес. Балдар телевизорду үнүн көтөрүп коет, сиз сүйлөгөндө мындай внимание обращать этпегендей болот, ушундай. Жаш бала үчүн угуу өтө маанилүү, потому что жаш бала укпаса үйрөнө албайт. Үйрөнө албайт. Мектепте деле, садикте деле, өзүнүн теңтуштары менен деле сүйлөп үйрөнө албайт. Ошон үчүн жаш балага өтө важный момент. Жаш балдарда толтура проблемалар бар. Кандай проблемалар? Алар мына мен көрсөтүп өткөндөй анатомиясында орто кулак бул турба аркылуу слуховая труба деп коет, мурун менен байланыштуу болот. Жаш балдарда бул анатомический особенносттери бар. Бул труба широкий болот. И инфекция оңойча орто кулакка өтүшү мүмкүн мурундан. Ошон үчүн кулак, мурун, тамак чогуу бар бир специальность да. Анан жидкость болуп калышы мүмкүн. Жидкость болуп калганда бул өзүнчө эле бир жалыптар бар. Остроотит болгондо, воспаление болгондо башка жалыптар бар. Тешилип калганда башка жалыптар. Дагы бир основная проблема жаш балдарда грипптен же наследственный болушу мүмкүн, же башка инфекционный заболеваниялар болушу мүмкүн, кулактын нерви иштен чыгып калышы мүмкүн. Ал кезде тыш жагынан эч кандай проблема болбойт, бирок бала укпайт. Ошон үчүн буга азыркы күндө, көп жылдардан бери уже, конечно же, кохлеарная имплантация деген операция жасалат. Бул имплант азыркы күндө адамга, жаш балага укканга мүмкүнчүлүк бере турган способ. Жакшы. Эми Шухрат мырза, балдардын угуусун биз кантип, кайсыл жашта экенин билсек болот? Жаңы төрөлгөн наристенин. Ооба. Азыркы күндө бүтүн дүйнөдө, развитый страналарда, мамлекеттерде бала төрөлүшү менен специальный методдор бар, скрининг деп коет, угууну текшерет. Обязательно. Эгер ал скринингтен бала өтпөсө, значит проблема бар. Дополнительно обследование кылып, и ошол баланы учетко алып, сразу бир жыл, 2 жыл ичинде ошол биз айткан проблемаларды чечиш керек болот. Өзүнүн методдору бар, ошолорду чечиш керек. Бул ошол развитый страналарда. Биздин Кыргызстанда деле андай методдор киргизилген. Азыркы күндө андай мүмкүнчүлүктөр бар. Жаңы төрөлгөн баланы угуусун текшерип, эгер жаман болсо, аны учетко алып, наблюдение кылып, обследование кылып жардам бериш үчүн. Азыр мынакей байкасам, кары жашына карабай, атайын ушу угуучу аппараттарды кулагына салып жүрөт да. Ал канчалык деңгээлде угууга жардам берет? Чоң адамдарбы? Жаш өткөн сайын в целом организм, в том числе и слуховой нерв деле функциясы азайышы мүмкүн. Ал адамдарда пресбиопия, то есть возрастные изменения со стороны слухового нерва болушу мүмкүн. Перепонкасы бүтүн болушу мүмкүн. Кулактын ичиндеги сүйөкчөлөр жакшы болушу мүмкүн, бирок угушу начар болушу мүмкүн. Ал проблема нерв менен болот. Ал кезде угууну компенсировать этиш үчүн аппарат тагыш керек болот. Ал по показаниям, ал выбор пациента. Ал жардам берет, ошон үчүн для социального приспособления ушул керектүү нерсе. Потому что адам укпаса, ал адам элге кошула албайт. Өзү менен өзү болуп калат. Бир жерге баргысы келбей калат, иштей албай калат, ушундай обычный нерселер. Бул нерсе перепонка бүтүн болгондо эле тагылат, то есть слуховой аппарат. Перепонка тешик болгондо такса, наоборот, хуже болот. Ошон үчүн даже если показания к аппаратному слухопротезированию есть, вначале перепонку нужно закрывать, если есть дырка, и потом нужно будет носить аппарат. Сиз айтып атпайсызбы, тешилип калат депчи? Эмнеден улам тешип калышы мүмкүн? Эң биринчи основной причинасы бул, конечно же, остроотит, осложненный гноем и перфорацией перепонки. Бул жакта ириң пайда болгондо, бул ириң бир жакка кетиш керек. То есть ириң болгондо, ириң перепонканы тешип сыртка чыгып кетет. Бул как бы защитная реакция, потому что бул ириң бир жакка кетиш керек. Бул же баш мээге кетип калышы мүмкүн, же ички кулакка кетип калышы мүмкүн, анда более серьезный осложнениялар болот. Ошон үчүн бул как бы защитная реакция организма. Кайра ошол бизде тешикчени жапсак болобу? Кайра кайталанбайбы? Ооба. Биз именно ушул проблема менен заниматься этебиз. Кулактын перепонкасы тешилип калса, кулактын ичиндеги сүйөкчөлөр чирип кетсе, жидкость пайда болуп калса, ушуларды дарылайбыз. Ушундай пациенттерди. Биз койгон перепонка нормальный перепонкага караганда намного прочнее болот, намного грубее болот, то есть оңоюнча тешилбейт. Бирок максимально приближенный болот. Дагы пациент, например, удар алса, же катуу остроотит болсо, кайра тешилиши мүмкүн, конечно же. Но андай учурлар 1% алат. Не только бизде, но и дүйнө статистикасы боюнча деле 1% ушундай болот.
сөөгчүлөр чирип калса дедиңиз да, ошол кулактагы сөөгчүлөр эмнеден улам чирип калышы мүмкүн? Ошол хронический отит деп койдук. Бул хронический отитте перепонка тешик болот. Периодически ириңдейт кулак и ооба, ошол ириңдер ушул могу сөөгчүлөр мен көрсөтүп өттүм. Булар оңоюнча чирип кетет да. И андан тышкары бул ириң баш мээге кетип калышы мүмкүн. Андай пациенттерибиз, к сожалению, толтура. Уже мээге осложнение кетип, нейрохирургияга түшүп, оор операция болуп калышы мүмкүн экен да. Шухрат мырза, кулак тазалоодо кеңештерди берип кетсеңиз, кантип кулакты туура тазалаш керек? Туура суроо, потому что биздин пациенттер көбү баягы ухочистка деп коет го. Ошо менен өтө терең тазалап алат окшойт. ооба, терең тазалайт. Ал нерсе только могу сырт жагын тазалаш үчүн эле колдонулат, өзү негизи. Эгер ич жагын тазалайм десе, кулку өзү нормада иштеп чыгарылат организмде. Ал болушу керек, ал защитный функцияны выполнять этет. Кулкуну ичине тыгып салышы мүмкүн. Ылдыйда көрдүк пациентибиз, аташкан. Кулку бияка кирип кетет, жабылып калат, биринчиден угушу начар болуп калат. Но бывает такое, что ушундай палочка менен перепонканы травма кылып алгандар деле болот, тешип коет. Тешип алгандар. Да. Демек, биз деген ал ухачистка менен кулактын сыртын эле тазалап коюшубуз керек экен да. Мен ошол көп байкап калгам да, кичинекей балдар жана жаңы төрөлгөндө кулактарын ичин тазалап суу толуп калды экен деп, жанан бир окуяга дагы туш болуп калгам. Анан ошондон улам сизге сурадым да, ошол ухачистка менен кулакты кандай туура тазалаш керек деп. Демек, аркы жагына киргизбеш керек, кулактын сыртынан эле тазалап коюш керек. Суу толуп калган учурларчы, өзгөчө көлүм сезону башталат жакында, Кудай буйрса жайында, бассейнде сүзөбүз дегенде, кулакка суу толуп калганда кантип ал кулактан чыгарабыз? Эгер перепонка бүтүн болсо, то есть орто кулакка суу кирбейт. Сырткы кулактан суу өзү чыгып кетет. Эгер перепонкада тешик болсо, орто кулакка деле кирет, воспаление болот, и ал жактан суудун чыгышы кыйын болот. Поэтому баардык пациенттерге айтабыз, эгер көлгө барсаңар, бассейнге бара турган болсоңор, же тааныштарыңар барса, биринчи обследование өткүлө, лор врачтан жашаган жериңерден. Норма болсо перепонкаңар, андан смело түшө бересиңер. Болбосо аны чечиш керек ал проблеманы, потому что осложнениялар болуп кетиши мүмкүн да. Дагы бир жыйынтыктоочу суроом болсун, Шухрат мырза. Азыр эми байкасаңыз, жаштар көбүнчө кулактарына наушниктерди салып алып, сырттан деле байкасаңыз керек, биздин кулагыбызга кандай зыяны бар? Кайсы бир эмеден профессордун окуп калдым, кулак рагын алып келет дейт, кулак укпай калышы мүмкүн дейт, анткени жанагы музыканы угуп атканда чоң звукта угушу мүмкүн дейт да. Ал биздин тарсылдаткычыбызга абдан зыян тиет дейт да. Сиз ошого кошула аласызбы? Бул өтө туура суроо, потому что азыркы жаштар слишком увлекаются ушул наушниктер менен. Ал, конечно, ракка алып келбейт, ал мындай недоказанные моменты, конечно же, но в целом это вред. С этим я соглашусь. Почему? Потому что жаштар бул наушникти коюп максимальный громкостька коюп алат. Бул перепонкага деле зыян кылышы мүмкүн, но биринчи очередь кулактын нервине зыян берет да. Кулактын ичиндеги нервный клеткалар иштен чыгып калса кайра өзү калпына келбейт. И андай случайлар толтура. Наушник таккандан, тойлордо колонканын жанына отуруп калып травма болуп, акустическая травма болгондор толтура. Ошондой. Поэтому наушник таккандын өзүнүн правиласы бар. 60/60 деп коет. То есть 60% максимальности, не более 60 минут. Бир саат. Бир күндө. Бир күндө. Ооба. 60%, не 100, не 70. 60% 60 минут болот. Бир күндө, Ооба. Көрдүңүздөрбү, замандаштар, бул негизи бул чоң көйгөй экен. Көбүнчө жанагындай швейный цехтерде, тигүүчү цехтерде иштегенде, жанагындай кассада отургандар, мен байкайм, эртели кечке чейин кулактарына наушникти салып отурат. Бул зыян экен дегенме. Өтө зыян, да. К сожалению, андан кийин операция деле жардам бербейт. Ошон үчүн буну четко должны понимать наши. Жакшы. Шухрат мырза, сизге чоң рахмат. Аз болсо дагы бизге жакшы маалымат бере алдыңыз биздин каналыбызга. Биз ойлойбуз, мен ишенем, бул биздин акыркы жолугушуубуз эмес. Мындай жолугушуулар жана кыска даана маалыматтарды бизге байма-бай берип турасыз. Чоң рахмат сизге деле келгениңиз үчүн, вактыңызды бөлүп. Чоң рахмат, замандаштар. Аты-жөнүм Назира Бердиғулова. Барыңыздарга мен ден соолук каалаймын. Кулагыңыздар оорубасыңар, кокус кулагыңыздар ооруп калса, медцентрге кайрылыңыздар. Мына мен артымда турган мынакей сонун укмуштуу Кудай заманбап жабдыктар менен бул жактын баардыгы
толук кандуу камсыздалган экен. Кайрылыңыздар. Мына Шухрат мырза Instagram баракчасынын жана байланыш телефондорун сөз түрдө мен калтырып өтөмүн. Жогоруда жакшы баса белгилеп кетти. Наушникти мисалы мен деле билбептирмин, бир күндө 60 мүнөт, демек 1 саатка гана кулагыбызга тагып музыкалуу кинону көрүшүбүз керек экен. Биринчи байлык ден соолук дегендей, ар бириңиздер ден соолукта болуңуздар. Көрүшөбүз. Биздин каналга комментарий калтырып жана катталууну унутпаңыздар. Рахмат.